Жапон эл жомогу. Акылдуу чечим. Көркөм окугандар Назгул Бейшеке. Шакир. Аудио-жомогубуздун демөөрчүсү. РухЭш ТВ каналынын өнөктөшү Зуля жеңил өнөр жай ишканасы. Илгерки заманда калаада жашаган бир жуучу болуптур. Ал керээлдин кечке уулуна колук түздечү экен. Бир курдай ал 35 жаштагы уулу үчүн 15 жаштагы кызга жуучу түшүп барат. Барганда да уулунун жаш курагын жашырганычы. Бирок көп өтпөй эле кыздын ата-энеси күйөөнүн картаң экендигин угуп калышат. Кызыбызды эч качан карттан күйөөгө бербейбиз. Экөөнүн жаш курагынын айырмасы 20 жаш болуп атса да, карасаң шумпайды. Жуучу эмне кыла алмак? Казга даттанмай болот. Казы дегени азыркыча айтканда сот деп түшүнүңүздөр. Казы эки тарапты тең чакырып, кыздын ата-энесине кайрылат. Өзүңөр башында сөз берипсиңер. Эми эмне шултоо менен айтканыңардан баш тартасыңар? Жуучу бизди алдаптыр. Күйөө болчу неме кызыбыздан 20 жашка улуу экен. Ошондуктан макул эмеспиз. Эч болбосо жашы 2 эсе улуу болсо, мейли деп кызыбызды бермекпиз. Макул, силер каалагандай болсун. Анда кызыңарды 5 жылдан кийин бергиле. Ага чейин болочок күйөө күтүп турууга милдеттүү. Ал убакта ал 40-ка, кызыңар 20-га чыгып калат. Ошондо күйөө балаңар кызыңардан туп-туура 2 эсе улуу болот. Казы минтип чечкен соң, эки тарап тең кечирим сурашып чыгып кетишет. Чындыгында бу акылдуу чечим да. Кыргызчалаган Шакир. РухЭш ТВ каналына катталып коюуну унутпаңыздар.